Өкө аймагында катталган маанилүү окуялар менен тааныштырып, Ынтымак телеканалында кабарлар маалымат программасы, студияда кызматта мен Айжамал Улжобай кызы, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кара сууда адам өлүмүнө себепкер болгон айдоочу кармалды. Баткендиктер Тажикстан менен чектеш аймактан алган жерлеринен чыгаруу аракети көрүлгөнүнө кабатыр. 137 үй бүлөнү убайымга салган бул маселе эмнеден чыкты? Өкмөт башчы ЯЭПтин комиссиясынын төрагасы менен байланышып, чечүү үчүн керектүү чаралар көрүлөрүн жар салды. 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү. Бул датага карата Ош шаарында спорт тармагында ийгилик жараткан машыктыруучулар жана алардын тарбиялануучулары сыйланды. Түштүк Кыргыз цемент заводу эми Өзбекстанга цементти темир жол аркылуу экспорттой баштайт. Алабока районунун Алабока айылында Деву Матиз үлгүсүндөгү унаа өрттөнүп, 35 жаштагы айдоочусу каза болду. Бул тууралуу бүгүн 5 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык айылдагы көчөдө болгон. Өрттүн кесепетинен унаанын 1984-жылы туулган айдоочусу каза болгон. Анын денеси Ички иштер министрликтин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Учурда Кырсыктын келип чыгуу себеби такталууда. Жергиликтүү тургундардын айтымында айдоочу райондун борборунда таксист болуп иштечү. Бул жолду маалыматтарга караганда анын чеккен тамекиси унаасында калгандыктан өрт чыккан. Кара Суу районунун Жаңы Маданият айылында 60 жаштагы тургунду автоунаа уруп жеринде каза болду. Бирок бул окуяга катыштыгы бар жаран изин жашырып кеткен. Оперативдик ыкчам топ издөө ишинин натыйжасында 3 апрель күнү кылмышка шектүү айдоочуну тапты. Ал 5 күн бою кылмышты жашыруу үчүн автоунаасын үйүндө бекитип келген. Жыл башынан бери автоунаасы менен жөө жүргүнчүлөрдү уруп кетип, окуя болгон жерден изин жашырган айдоочулар көбөйгөн. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Качан келдиңиз берге? Бул тасмада Кара Суу районунун тургуну 5 күн аралыгында автоунаасын үйүнө жашырып келгенин көрүүгө болот. Ал 29 март күнү өзү жашаган Жаңы Маданият айылындагы 60 жаштагы тургунду уруп кеткен. Жабыркаган жаран окуя болгон жерде каза болгон. Окуяга тиешеси бар жаран кырсык болгон жеринен изин жашырган. Лабой катта? Я. Көп өтпөй эле автоунаа кырсыгы Өзгөн районунда да катталган. 4 апрель күнү кечки саат 5 чамасында Д-Нексе үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четине чыгып, вагонду сүзүп алган. Айдоочу окуя болгон жерде каза тапкан. Жыл башынан бери автоунаа кырсыктарынын саны көбөйүп, алардын ичинен адамды коюп кетип, изин жашырган фактылар да көбөйгөн. Ал эми Кара Суу районунун Жаңы Маданият айылындагы катталган жол кырсыгынын изин жашырган жаранга карата тергөө иштери жүрүп жатат. Кылмышка шектүүгө Жазык кодексинин 297-беренесинин негизинде автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу жана 151 жардам көрсөтпөй коюу беренелеринин негизинде аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кечки саат 8:50 чамасында ушу белгисиз айдоочу белгисиз автоунаа менен ошол эле Маданият айылынын тургуну 62 жаштагы бир жергиликтүү тургунду койдуруп, окуя болгон жерден белгисиз тарапка изин жашырып качып кеткен. Жол унаа кырсыгы боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан, тергөө кызматы тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы убакта сотко чейин өндүрүшкө алынып, азыр тергөө иштери жүрүүдө. Мындай окуялар байма-бай көбөйгөнүн коңгуроо каккан жарандык активисттер коомчулукка кайрылуу жасашат. Эгер адам жол кырсыгынан оор жаракат алган болсо, кечиктирбей тез жардам көрсөтүүсү абзел. Статистикалык маалыматтарга ылайык адам өмүрүн алган окуялардын дээрлик 50% кырсык учурундагы жардам көрсөтүлбөгөндүктөн улам келип чыгат. ДТП болгон учурда биринчи жардам көргөзүү бул эң маанилүү бир компоненттердин бири да. Себеп дегенде ал жерге тез жардам кызматы барганга чейин ошол водитель болобу же башка күбөлөр болобу, ошолор канчалык тез жардам берсе, ошончолук адам өмүрүн сактап калуу көп болот да. Негизги автошколалардын программасында бар, бирок эми мындай баа берүү катары айта албайм, бирок ар бир жаран өздөрү кошумча деле окуса болот. Адистердин айтымында айдоочулар биринчи ыкчам тез жардам берүүнү да биле беришпейт. Жада калса автоунааларда медициналык жардам көрсөтүүгө тийиштүү шаймандар жок. Жыл башынан бери Ош облусу боюнча 107 жол кырсыгы катталып, 26 адам каза болгон болсо, алардын ичинен 8 жол кырсыгында окуяга катыштыгы бар айдоочулар изин жашырышкан. Бирок көп өтпөй мындай фактыларга тийиштиги бар тараптар кармалып, алардын өздүгү такталып, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Мыкпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.
3 апрель күнү Баткен облусунун Кадамжай районунун Каражыгач айылында Исфайрам дарыясына 2009 жылы туулган бала түшүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрликтен куткаруучуларынын маалымат келип түшкөн. Издөө иштерин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрликтен жалпы 52 куткаруучу жана жергиликтүү тургундар тартылып, бирок натыйжа болгон жок. Бүгүн да издөө иштери улантылып, жалпы 48 куткаруучу жана жергиликтүү тургундар тартылды. Азырынча издөө ишинен натыйжа чыга элек. Баткендин Тажикстан менен чектеш Чоңтала айылында 2014 жылы 137 үй бүлөгө чек берилген. Бирок аталган кожолуктар жер тилкелерине үй салып көчө албай убара. Анткени аймак чек арага жакын болгондуктан курулуш курууга уруксат берилбей турат. Ошого карабай 23 үй салынып калган. Алардын жарымы көчүп жашап жатса, жарымы курулушун уланта албай жатышат. Анткени тиешелүү кызматтар тарабынан курулуш курбоо туурасында эскертүүлөр берилип келет. Чоңтала айылынын тургуну Нурмат Матраимов мындан 5 жыл мурда Тажикстан менен чектеш аймактан 20 сотук жер тилкесин алган. Башка жери жок болгондуктан аталган жер тилкесине там сала баштайт. Бирок үйү бүтпөй жатып, айыл өкмөтү курулушту токтотуп жатат. Белгенен ким атып, жер стройка жүрбөйт. Же үй салынбайт. Эми салсаң да токтотуп коет. Солдаттар келет. Ушундай болуп, кыйынчылыкта томалтып үй салып атабыз. Эми буга өзүңөр билесиң, көп кеткен расходдор бар, кыйынчылыктар бар. Анткени чек арадагы курулуш 2008 жылкы Кыргыз-Тажик ортосундагы келишимге каршы келет. Анда чек арадан 300 метр аралыктан жер тилкелери берилбөсө жана курулуш курулбасын деген талаптар бар. Бирок 2014 жылы чек араны зым менен эмес, эл менен тособуз деген максатта 27 гектар жер трансформацияланып 137 үй бүлөгө бөлүнүп берилген. Бөлүнмөгө 2008 жылы Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан бар келишимдери бар экен да. Чек арага жакын 300 метрге чейин эч кандай үй жай салынбасын деген. Менен 2017 келдим, 2014 жылы şu башка жетекчилер бөлүп берген жерди. Азыркы мезгилде энди ошол биз тараптан дагы жогору жактан мына айыл өкмөт, акимчилик, губерния, жогору жактан комиссиялар ошол жер бөлүнбөсүн деп, үй салынбасын деп турат да. Тажикстан менен чек арадагы 27 гектар жер 2014 жылы Чоңтала айылынын 137 кожолугуна берилген. Учурда алардын 20дан ашууну бул жакка үй салып, жарымы көчүп келсе, ал эми жарымы курулушун улантууга аргасыз. Анткени айыл өкмөттө башка там салууга жер жок. Ошентсе да жер ээлери жыл сайын жер төлөмдөрүн төгүп, үйлөрүнө документтерин жасатышууда. Антпесе айылдагы ар бир үйдө 3-4 үй бүлө жашоого аргасыз. Башында ошо бизге ушул жерди бөлүп берген, 12 сотуктан. Кызыл китебеңерге чейин төлөп беребиз деп 8 миңден акчаны алган. Мына эми келип 1 жылдан кийин салбагыла деп тоскоолдук кылып атат. Үй бүлө көп болсо, бир семьяда 3-4 кожолук бар азыр. Эле жок, салыш керек да. Үйүн бүтүрүп же курулуш баштабалы эми арасат жолдо калгандар кайда кайрыларын да билишпейт. Болгону жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө маселени оң тарапка чечип берүү өтүнүчүн гана келтиришкен. Бирок жергиликтүү бийлик маселени чек ара комиссиясы гана карап бере аларын билдирет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Кыргызстандын тоолуу райондорунда 7-8 апрель күндөрү үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындан сырткары 6 апрелге чейин каттуу жаан-чачындан айрым аймактарда сел жүрүү, дарыялардын ташып кетүү коркунучу да бар экенин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жаздын келиши менен дарыялардын ташып кетүү коркунучу Өзгөчө Жалал Абад облусунун аймагында күч алат. Бул чөлкөмдө алдын алуу иштери кандай жүрүп жатат? Аймактык кабарчыбыз айтып берет. Азырынча облус аймагындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлгөнү байкалбайт. Дегенмен менен күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандан дарыялардын деңгээли заматта көтөрүлүп, кооптуулук жаратышы мүмкүн. Мына азыр сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, Көгар дарыясында турабыз. Бул Көгар дарыясындагы дамбалар кооптуу абалда. Эртең жамгыр жай турган болсо, бул Көгар дарыясында 300 кубтан жогору сел келип, ушу суунун деңгээли ошондой деңгээлге көтөрүлөт. 2017 жылы 300 кубтан жогору суу келген, эки жерден биздин дамбаларды бузуп, разрушение алып келген. Суу ташкындардын алдын алуу боюнча жерлерде жийик бекемдөө иштери жүрүүдө. Алардын бири Көгар дарыясынын ушул бөлүгүндө орун алган. Анткени шагыл казган ишкерлер улам казып олтуруп, суунун деңгээли дамбадан бир кыйла ылдый түшүп кетип, астыңкы бөлүгүн жей баштаган. Дарыянын деңгээли бүгүнкү күндө
1,5-2 метрге чейин түшүп кеткен. Бул фартуктун уровенинен. Өзү по принципу дария мына фартуктун үстүнөн агыш керек. Үстүнөн акканда уже дамба өзүн коргой алат. А дария бул фартуктун ылдыйына түшүп кетсе, таштар бирден кулап түшөт дагы, өзүнүн защитный свойствосын жоготот, өзүн коргой албай калат. Адистер облус аймагындагы бардык эле дарыяларда мындай суу жеп жаткан жээктер арбын экенин белгилешүүдө. Ал эми алдыдагы нөшөрлүү жаан бир гана дарыя жээктери үчүн эмес, тоолуу аймактын жашоочуларына да коркунуч туудурушу ыктымал. Анткени тоо этектеринде кар жаап, -3 градуска чейин суук болорун өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүүдө. Ушу тоолуу аймактарда айдоочулар чыкканда жылуу кийимдерин, ошондой эле дөңгөлөктөрүн алмаштырып, ошондой эле тоо этектерине жакын жайгашкан мал чарбасын кармагандар ошондой эле жылуу малдарды жылуу жакка алып түшүп, сарайларда кармоосун эскертип кетебиз. Эске салсак, 2017 жылы катуу жаандан улам Көгаар дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, 500 метрден ашуун дамбаны суу ташкыны бузуп кеткен. Адистер берген маалыматка таянсак, 100 метр дамба 10 миллион сомго курулат. Ошондо 500 метр аралык 50 миллион сомдой чыгым алып келген. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу. Өкмөт кыргыз-казак чек-арасындагы маселени чечүүнүн үстүндө иш алып барып жатат. Мындай маалыматты премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн жыйынында айтты. Анда ал Казакстандын жаңы өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу 3 жолу сүйлөшкөнүн маалымдады. Аны менен катар ЯЭПтин комиссиясынын төрагасы менен да байланышын белгилеп, чечүү үчүн керектүү чаралар көрүлөрүн жар салды. Бажы кызматынын жетекчилери кечинде казак премьер-министринин кабинетинде отуруп сүйлөштү. Туура чечимге келишти. Анын натыйжасын бүгүн эртең көрөбүз. Болбосо Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн келишимди аткарууну өнөктөштөрдөн талап кылабыз. Айрымдар өкмөт унчукпай жатат деп жүрүшөт. Унчукпай чечилчү айрым экономикалык маселелер бар экенин билдиребиз. Белгилей кетсек, Кыргыз-казак чек-арасындагы Ак Тилек автожол көзөмөл бекетинде жүк ташуучу унаа тыгыны узарууда. Буга 19 марттан тарта казак тараптан транспорттарды текшерүү көп убакытты алганы себеп болуп жатат. Жогорку кеңеш 4 апрелде бул маселени жабык эшик артында караган. 5 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Жарлыкка ылайык 2020 жылы апрель революциясынын 10 жылдык мааракеси белгиленет. Бул иш-чараны уюштуруу үчүн комитет түзүлүп, планды иштеп чыгуу тапшырылды. Уюштуруу комитетинде президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмаз Кененбаев төрага болду. Кошумчалай кетсек, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Аксы окуясын эскерүү иш-чарасына катышып, апрель окуясынын 10 жылдыгын белгилөө боюнча жарлык чыгарарын жар салган болчу. Түштүк Кыргыз цемент заводу эми Өзбекстанга цементти темир жол аркылуу экспорттой баштайт. Өткөн жумада аталган завод 9 жылдык майрамын белгиледи. Анын алкагында темир жол каттамынын алгачкысы жиберилди. Иш-чаранын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана бир катар коноктор катышты. Теманын уландысы кийинки материалда. Түштүк Кыргыз цемент заводу же Кызылкыя цемент заводу өлкөдөгү ички рынокто эң алдыңкы сапта турат. Кыргызстанда иш алып барып жатканына 9 жыл болду. Бул аралыкта товардын сапаты жана баасы менен көпчүлүк кардарларды топтой алды. Эң алгач өлкөнүн түштүгүн эле цемент менен камсыздап келген болсо, бара-бара бүткүл Кыргызстан азыркы учурда Өзбекстан Республикасынын түштүк аймагында өз кардарларын тапты. Буга чейин кошуна өлкөгө жүк ташуучу унаа менен жеткирип келишсе, эми темир жол каттамын ачты. Много лет эта железнодорожная ветка стояла беспригодно, да, и не использовалась. Көп жылдан бери бул темир жолубуз эч нерсеге жараксыз болуп эле турду. Анан биз былтыр бул жолду калыбына келтирүү боюнча чечим кабыл алып, өзүбүздүн каражатка 10 чакырымдан ашык темир жолун оңдоп түзөдүк. Ооба, бул бизге алдыңкы 5-10 жылда экспорттун көлөмүн арттырууга да чоң роль ойнойт. Как на экспортный рынок, так и на внутренний рынок.
Түштүк Кыргыз семен заводу темир жол каттамын ачкан эң алгачкы ишкана. Автоунаа менен ташууга караганда темир жол 2 эсе арзан түшөт. Аталган завод 2016-жылы 60 000 тонна цемент экспорттосо, былтыр 300 000 тонна экспорттогон. Ал эми быйылкы жылы бул көрсөткүчтү дагы да өстүрүү планы бар. Семен заводдун Өзбекстандагы официалдуу дилеринин айтымында Түштүк Кыргыз семен заводу ал жакта да өз ордун таба баштады. Бүгүнкү күндө биздин ЮКЦнын цементи Андижан, Наманган, Фергана облустарга барат. Эми азыр именно проектный неме кылып атабыз. Ташкентте азыр өтө чоң курулуштар, стройкалар болуп атат. Например, Ташкент сыйты, Алмазар сыйты. Ошолорго эми барып көрсөтүп, лабораториялардан өтө жакшы көрсөтүп, ош Ташкент базарга кирип, ошакта көрсөтөбүз. Темир жол аркылуу экспорттоо ар күнү жүрөт. Каттамдын аягы Өзбекстандын Фергана облусу. Ар бир вагонго 64 тонна жүктөлүп, жолдо жүрүү убагы 1 саатты түзөт. ЗАО ЮКЦнын руководителleri айрыкча мына Ярема Томаш Васильевич ушундай бүт жаңылыктарды кылып, ЖДны ачты, 3-чү линияны ачты, эмгекчилерге өтө чоң условиялар түзүп берди. Эми дагы ушул развитие болуп атат эми заводдо. Аталган семен заводу өлкөнүн түштүгүндөгү эң ири ишканалардын бири. Мында 600дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Завод кызматкерлери кардарлар арасында бир гана сапаттуу продукциясы менен эмес, өзүнүн кайрымдуулук иштери менен да абройго ээ. Ал эми бул ишкананын өнүгүүсү аймактын да өнүгүүсүнө жол ачат. Өндүрүлгөн продукциясынын көлөмү көбөйсө, ошончолук бизге салык жагынан дагы түшөт. Анын үстүнө мына жергиликтүү бюджетке дагы ушул биздин Ноокат районунун Кулатов аэропорту жайгашкан, жергиликтүү бюджетке дагы өтө пайдасы жакшы. Жылына бул ишкана тарабынан айыл өкмөткө, районго дагы мына социалдык жардамдар көрсөтүлүп келет, социалдык объектилерди курууга дагы жардам берип турат. Мен ойлойм, бул өтө жакшы бир иш чара болуп жатат. Темир жолдун ишке кириши менен бирге Түштүк Кыргыз семен заводунун мааракеси белгиленди. Бул күнү адаттагыдай эле сүмөлөк кайнатылып, жана майрамдык программа тартууланып, келген коноктор куттуктоо сөздөрүн айтышты. Сколько рабочих мест открыли, сколько людей здесь работают, все знакомые лица. Спасибо, небольшой подарок на память от нас. Эске сала кетсек, Түштүк Кыргыз семен заводу кардарлар арасында Кызылкая сементи деген ат менен таанымал. Авазбек Айтиев, Нурсултан Абдикерим уулу, ынтымак. 6 апрель дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү. Бул күнгө карата спорт жаатында ийгилик жаратып, өлкөнү дүйнөгө таанытып жаткан спортчулар сыйланды. Иш-чара дене тарбия жана спорт комитети жана мэрия тарабынан колго алынып, алгачкы жолу чоң масштабта өтүп жатат. Машыктыруучулар да унутта калган жок. Кененирээк Мимоза Жаныбек кызынын материалында. Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү белгиленди. Жаңыдан гана өсүп келе жаткан жеткинчектер үчүн бул иш-чара аз да болсо стимул болгону билинет. Буга чейин Ош шаарында көркөм гимнастика боюнча жеткинчектер тандалып алынып, алар Азербайжанда өткөн мелдеште байгелүү орунду ээлеп келишкен. 2018 жылы өлкөнүн намысын коргоп, чет өлкөдө ийгилик жараткан спортчуларга Ош шаардык мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Спорттун ар кайсы түрү менен машыгып келишсе да, көпчүлүгү алдыңкы орунду ээлегендер. Мурдага караганда жакшы, Кудайга шүгүр. Колдоолор спортсмендерге дагы колдоолор жакшы көңүл буруп баштады. Буюрса жакшы болот келечекте иншалла. Азыр жетиштүүлүгү да эми спорт шемалар бардык эле шаарыбызда залдар бар. Заманбап. Майрам менен бирге бул күнгө күбө болуп жаткан Тайырбек Карыяев спорттун самбо жана күжүрмөн самбо түрү менен машыгып, Румынияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта алдыңкы орунду ээлеген. Спортчуларга бул өңдүү колдоолор кийинки мелдештерде кыйла дем берет. Бул темпте ушундай бизге кичине колдоолорду көрсөтсө, бизге анан ушин кичине көңүл бурса, буюрса Ош шаарынын, Кыргызстан мамлекетинин желегин атын даңкка чыгарабыз деп буюрса. Мындай иш-чаралар өткөрүлүп жатканы жакшы жышан, бирок машыктыруучуларды айрым маселелер түйшөлтүп келет. Алар үчүн мамлекет тарабынан материалдык жардам маанилүү. Чет өлкөгө чыгууда мамлекет каржы маселесин колго алып, машыктыруучу жайдагы шарттарга көңүл бурулса дешет. Машыктыруучуларга жана ошондой эле спорттук катышкан жаш балдарга мындан кийин дагы керектүү жабдыктар менен кеңири каржылап, ошондой эле мелдештерге чыкканда ушундай материалдык жардамдарды көрсөтүп, ошолорду мындан да жакшы неме көрсөтүшүнө мен
каалап кетерим. Спортчуларды сыйлоо аземине жалпы 1 миллион 200 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Алдыда 4 жылда бир өтүүчү Спартакиадага даярдоо иштери жүрүп жатат. Спартакиада Бишкек шаарында өтөрү маалымдалды. Машыктыруучуларга, мыкты машыктыруучуларга спорт комитети тарабынан жана мэрия тарабынан, госагентство тарабынан колдолуп атат. Бүгүн акчалай сыйлыктар тапшырылды. Bundan тышкары кимдин, если агайлардын балдары Айжаны мирди утуп келсе, госагентство тарабынан айлыгы көбөйөлөт. Бул иш-чарада машыктыруучулар да унутта калбады. Өмүрүн спортко арнап, мыкты чеберлерди тарбиялап жаткан устаттарга мыкты машыктыруучу наамдары ыйгарылды. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында спорттун 21 түрү менен 800дөн ашуун студенттер жана шаар тургундары машыгып келет. Мимоза Жаныбек кызы, Мусулманкул Шакиров, Ынтымак. Бүгүнкү күндүн негизги окуялары мына ушулар болду. Кешиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.